Так, таран нөлдөп турат. Ровно 5 килограмм жүгөрү. 8 килограмм арпа. Азыр дагы 7 килограмм кошобуз. Так, жүгөрүнү бияка салганбыз эми. Азыр дагы арпа алып келип салабыз. Дагы 7 килограмм жүгөрү, арпа ошо менен 15 килограмм арпа, 5 килограмм жүгөрү болду. Добавка 1 килограмм өрүк кагынан кошуп койдум. Бул бышкандан кийин кагын жейт экен дагы, сөөгүн түкүрүп коет экен. Эркелер пычыратып жеп кое берет эми 1 килограмм. Шуну биз 40 койго беребиз. Айтып койчу нерсе, арпанын тазасы жана жүгөрүнүн тазасы бизде. Эгерде жүгөрүңүз, арпаңыз таза эмес болсо, бир сыйра жууп жүрсеңген жакшы болот. Үстүнө чары же болсо мусор, кекиренин баштары болсо чыгып калып калат. Бир жолу жууп жүрген жакшы негизи. Жууп берип туруп, анан кийин салып бышырып баштайсыз. Ушул казанга, бул казан азыр 50 литрлик казан болуш керек болмойм. Либо 40, либо 50 литрлик. Бул жерге азыр 4 чака суу куябыз. Мындай чака менен 8 литрликпи. Ошону 4 чака суу куябыз. Кийин кайнаганда үстүнө дагы бир чака суу куюп коебуз, чтобы түбүнө тартып кетпеш үчүн, түбүнө күйүп кетпеш үчүн. 1 саат, 1,5 саат кайнатасыз. Ошо менен бышат. Арпа мынага чейин толот. Бышканда дагы көрсөтөбүз. Суу жемдин үстүнө 4 эле ырак болуш керек дейт. Мынакей, урматтуу койлор, кой сүйүүчүлөр, койлордун жаңы жылдык ашы даяр. Көшү менен. Биринчи табак. Таза табактын тарасы чыккан. Килограмм 12,470. Экинчи табак 14,700. Таран жарып коебуз. Үчүнчү табак 12,800. Мына 4-үнчү табак 12,200. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй, жемдин бышырганда 20 килограмм салганбыз. Бышкандан кийин ал 45 килограммдан көбүрөөк болду, 50 килограммга жакын. Ал эми койлор жеп атканды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бир аз кебектен кошуп коесуздар, болду. Сонун жем болот туугандар.